Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Мына ошол революциядан кийин элдер бир чоң үмүт артып, биз мындан ары чындык менен жашайбыз, баары элдик болот деген ишенимге кирди эле. Бирок бүгүн элдер ошол күткөн кишилерден өздөрүнүн талаптары аткарылбагандай бир өздөрүнүн бүдөмүк ойдо калып калды. Мунун бир себеби, мисалы үчүн Текебаев Өмүрөк Чиркеш ошол конституциянын ар бир маңызын абдан жакшы түшүнгөн киши, мыйзамды жакшы түшүнгөн киши. Ага карабастан, ал киши деле ошол өзүнүн мыйзамын, конституцияны коргогон жерлерин байкабай атабыз. Ал киши деле мыйзам талаасынан чыгып аткандай, бир күн бирди сүйлөп, экинчи күнү башканы сүйлөп жатат. Эми Өмүрбек Чиркештин тагдыры кызыктап атат да. 10 жыл мурда ушул конституциянын атасы деп коюп атабыз да. Биз деле конституциялык кеңеш менин мүчөсү болгонмун. Мен ушул талкуулаганда, чырылдаганда катышканмын. Анан бир аз убакыттан кийин мени камакка отургузганда вакытлуу өкмөт. Жыйынтыктоо конституциянын вариантыны Өмүрбек Чиркешев мага камакка алып келген болчу, СИЗОго. Ушул жерге кол коюп бересиңби? Бул тарыхый окуя болот депчи. Мен ошол жерде кол коюп бергем. Себеби мен ошондо 10 жыл мурда чын эле бизде партиялык парламент болсо, коом бир аз ачуу тарап кетип, бир аз мындай алдын жылабыз деген ишеним болчу эле. Бирок 5 жылдан кийин, анан 10 жылдан кийин мен түпкү тамыры менин оюмду алмаштырып койдум. Мен ойлоп атам, биз адашып кеттик, шашып кеттик. Биз партиялык парламентке даяр эмеспиз. Ошондуктан бүгүн анан ошондон бери Өмүрбек Чиркешев бийикте болуп, анан камакта да отуруп чыкты, досу камап коюп, анан азыр кийинки президент аны же ар эмес, же бер эмес, сотту каратпай, карматып, чубалдырып, шайлоого да катыштырбай койду да. Ошондуктан ал өтө төмөндү көрүп туруп, ысык суукту көрүп туруп, мына азыр менин байкоом боюнча жеке өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп калды да. Ал жана конституцияны чечмелеп бер деп эч ким сураган жок. Андан сурап сиз түшүндүрмө берип коесузбу, кандай түшүнүш керек муну деп. Ал болсо өзүнө ылайыктуу жакка чечип атат да. Мисалы үчүн конституцияда 70-биринде так жазылган. Жогорку кеңеш 120 кишиден турган жогорку кеңеш 5 жылга шайланат болду. Кийинки беренесинде жазып атат, жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жаңы жогорку кеңеш ишине киргенде жоготулат депчи. Бул эми мына мүмкүнчүлүк берет экен деп атпайбы? Ал туура эмес. Эгерде 20 күн, 15 күн ушундай вакыт болуп калса, жана шайлоо дал келбесе, ошол гана учурда жогорку кеңеш ушундай болуп калышы мүмкүн. 15-20 күнгө баягы шайлоо процесстери аркында повторный шайлоо болуп калса, ошондо эски жогорку кеңеш иштеп турат деген сөз. Демек ал 6 ай же 5 айга узартабыз деген эч кандай укук жок. Мен шайлоочу катары 5 жыл мурда ушул курамына дош бердим. Мен 5 жылдан бир күн ашчы иштебесин, мен аларга айлык төлөгүм келбей атат. Алардын каражатына жүрүш-турушуну кармагым келбей атат. Мен ишенбейм бул парламентке. Демек кетиш керек. Булар болсо мыйзам менен баары токтотулуп турсун. Эми конституцияны токтото албайт эч ким. 80 дош менен токтото албайт. Анын үчүн элдин пикири болуш керек. Же бийликти алгыла ачыганда. Баарын жокко чыгаргыла. Анан ошондуктан Өмүрбек Чиркешев мен ойлоп атам, аябай чоң адашып атат азыр. Жеке кызыкчылыгын ойлоп туруп, өзүнүн кылмыш ишини же токтотпойт. Мына азыр бийлик келди, жактабайт, же соттобойт. Ал соттор жокко чыгарылып, кайра кароого жөнөтүлдү. Анан аны баягы күрчөккө илип коюп, досу Атамбаев, Сооронбай Жээнбековге өткөрүп берип, ал күрчөктөн түшө албай калды. Бүгүн азыр саясаттан бир аз четтеп кетип, мына түшүнүп туруп, мына мөөнөтү бүттү деп депутат болуп, азыр улантканы бул мындай акыл эске дал келбейт да. Бул жөнөкөй калкка деле түшүнүктүү болуп турат. Менимче мыйзамда эгерде революция болуп кетсе, парламент андан ары улантып иштей берет деген нерсе жазылбаса керек. Булар бир башкача өңүттө муну мыйзам талаасына алып кирип. Мен бир нерсе түшүндүрүп берейин. 5 октябрда Борбордук аянтта топтолгон жалпы элдин талабы бир болчу. Ал жерде Сооронбай Жээнбеков кет, Садыр Жапаров президент бол деген талап болгон эмес. Ал жерде көпчүлүктүн талабы бир болгон. Өткөн шайлоо аябай начар болуп, кир болуп, бурмалоо менен бүтүп, жыйынтыктарга ишенбейбиз, ушуну жокко чыгаргыла деген талап болчу. Болгон ошол эле. Анан эмнегедир кечинде кайсы бир топтолуп туруп эле баса калып баарына. Анан Садыр Жапаров президент болсун деген уран каяктан чыкты, мен түшүнбөйм. Ал жерде 12 партия катышкан, шайлоого катышкан, баягы шайлоого катышкан партия, 12 партиянын өкүлдөрү топтолуп туруп, акылдашып туруп, бир гана мекенчил партия кошулган эмес.
Демек ушул мекенчил партия Садыр Жапаровду төргө чыгарды. Ана Камчыбек Кыдыршаевич ачык айтты, мен досумду төргө отургузам деди. Болду. Неге досумду? Ал эмне тажрыйбасы барбы? Чоң дүйнөдөгү таанымал саясатчы, Кыргызстандагы саясатчы жок. Жөн отургузам, мен досум депчи. Буга таан бериш керек. Досун аябай бийик көтөргөн мындай досту мен көрө элекмин. Бирок ошондой эле достор бири-бирине камаган учурда эле кече жакында болгон. Ошону унутпаш керек да. Мен пикирим боюнча 3-4 айдын ичинде ушул Камчыбек менен Садыр Жапаровдун ортосуна тиреше чыгат. Себеби экөөнүн көз карашы башка. Экөөнүн жүрүш турушу башка. Алардын саясий карьерасында ар кандай кызыктуу кадамдар болчу эле. Бул эми саясатта эч качан достук түбөлүк болбойт. Бул тажрыйба ушун тарых ушуну көрсөтөт. Ошондуктан ушул ураандарды алып туруп бир гана нерсе керек болчу. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайрадан шайлоо дайындаш керек болчу. Ал эми жанагы босогосун төмөндөтүү боюнча мен эки кол менен колдойм. Мен май айында берген сунушумду мына азыр депутаттар карап туруп 3%га түшүрөлү деген биринчи окууда кабыл алды. Айдаңдар ошондой эле колдоп койбойсуңарбы? Мен дегендер ошондой эле колдоп койбойсуңарбы? Ошондо 100 000 болсо 3-4 партия кошулуп кетмек да. Ошондой кадамдарды кээде ойлоп каласың да. Ошондо алар президент Жээнбеков бизди мажбурлады деп айтышкан мага. Сыртка чыкканда. А бүгүн ким мажбурлап атат силерди? Его президент Садыр Жапаров болуп атат. Анда ошондой парламент өмүр бою ушул кыйналган парламент боло береби? Ошондуктан көптөгөн суроолор атат, эл түшүнбөй калды. Ачык айткандачы, бизге партиялык парламент керекпи, же бир мандаттуу? Эл көбүрөөк бир мандаттуу округ болсун деп атат. Бул мен деле туура деп таап атам. Бирок эгер биз майда округдарга бөлүп койсок, анда бир да аял шайланбайт, бир да жаш шайланбайт. Бир да жана майыптардын бирөөсү өкүл шайланбайт. Себеби бул түзмө-түз элге бергенде мен өзүм жакынкы тарых 20 жылдык тарыхын алсам, бир да аял зат түзмө-түз шайланган эмес. Бул табигат ушундай да. Ал эми жаштардан да шайланган эмес. Анан үчүнчүдөн эң коркунучтуу бир мандаттуу округдун жаман жери бар да. Ошол жерде эгер майда округ болсо, ал доош сатып алыш оңой болот да. Эгерде анда биз ошого барышыбыз керек, албетте барышыбыз керек. Ошондо балким биз округдарды 60-100 000 кылып койсок, анда бир аз калыстык болот да. Демек бул өз жолу менен барыш керек деген сөз да. Биз парламенттик шайлоону мына 20-декабрда өткөрүп туруп, босогосун түшүрсөк түшүрөлү, 3% болсо 3% болсун, 1% болсо 1% болсун. Бирок 1% болсо анда райондук партиялар болуп калат да. Мен ойлоп атам, эң ортоңку ушул 5% болгондо, 100 000 доош болгондо бир аз биз жана регионалдык коркунучтан алыс болот элекпиз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, анда эгер 3% кылсак, анда биз регионалдык квотаны көтөрүшүбүз керек да. Босогосунчу. Ошондо республикалык партия болот. Анан бир райондун партиясы болуп туруп, парламенттин бир бөлүгүн ээлеп атса, бул анда бүткүл элдин өкүлү болбой калат да. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.